10 майда Каракол шаарында Европа биримдиги менен Кыргызстандын кызматташтыгынын 30 жыл болгондугу белгиленди. Сегодняшнего юбилея позвольте от имени мэрии поздравить вас всех с юбилеем. Бишкек шаарында дагы дал ушул иш-чара болуп жатты, экран аркылуу сөз алып берүү болду. Еврокомиссиянын өкүлдүгү бүгүнкү күндө Кыргызстан менен 30 жылдан бери көмөктөшүп иштеп келе жаткан майрамда Кыргызстандын 3 чоң шаарында ушундай долбоор өткөрүп жатат. Каракол, Бишкек жана Ош шаарлары. 50 ыктыярчы бүгүнкү иш-чарада кызмат көрсөтүштү. Кыргызстандын бириккендигине 30 жыл болду. Ошо карата Евросоюзда волонтер болуп эмгектенип жатабыз. Азыркы учурда бардык жарандар келип, чогулуп жатышат. Ошондуктан биз бүгүн кечки кызматта болобуз. Бүгүнкү иш-чарада жарманкелер жана концерттик программалар уюштурулду. Жакшы болуп атат, жагып атат. Жакшы, рахмат уюштургандарга. Келген коноктор үчүн онлайн оюндар өткөрүлүп, жеңүүчүлөр аныкталды. Бүгүн Кыргыз Республикасы менен Европа биримдигинин ортосунун быйыл 30 жылдыгы болуп отуруптур. Ошол бүгүн оюн уюштурдук, Кахут программасынын аркылуу. Ошол оюндан мен бүгүн сумка, экинчи орун сумка утуп алдым. Ошондой эле келген коноктор үчүн бекер тамак-иштер таратылды. Андан тышкары бүгүнкү иш-чарада кичинекей бебектерге да өзгөчө көңүл бөлүнүп, Европа биримдигинин жана Кыргызстан кызматташтыгынын сүрөттөрү мамлекеттин желектери азыр жерге чапталат. Бул ушул да. Ал эми бул учууну жылдызы дагы мындагы чапташат. Бул ошо Евросоюздун дагы желегин жасап жаткан учур. Бул кичине башка форматта кылып туруп, балдарга кызыктуу болуп Все поставьте свои эти, вот эти все свои, пойдемте писать, попкорн вот там возьмем. Кыргызстандын белгилүү ырчысы Омар келип тургундардын маанайын көтөрдү. Да ушундай атмосферада бүгүнкү иш-чара жыйынтыкталды. Аклай Канатбекова, радио волна телерадиокомпаниясы үчүн Каракол шаарынан.